жана кыштын келүүсү менен биз ботулизм оорусу туурасында көп угабыз. Ботулизм кандай оору? Оорунун алдын алууга болобу? Бул жөнүндө бир аз маалыматыбыз бар болгону менен көпчүлүгү ботулизм тууралуу кабары жок. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө бул оору жөнүндө кенен маалымат бермекчибиз. Ботулизм деген бул жугуштуу оорулардын бир түрү. Бул аябай оор оору деп эсептесе болот. Себеби бул ооруда деген башталганда ичиткөк оорудай башталат, бирок андан кийин неврологиялык жактан симптомдор пайда болот. Анан симптомдор пайда болгондо бул деген өйдөдөн ылдый карап түшөт. Мисалы көзүнөн туман болот или мушкалар деп коет орусча айтканда. Ушундай симптомдор биринчи пайда болот, анан оозу кургап баштайт. Анан кийин жутканда тамагында бир нерсе тургандай болуп калат. Бул деген биринчи симптомдору. Ушул симптомдорду жөнөкөй эл билиш керек. Себеби азыр консервированный домашний үйдө кылынган консерваларды көп колдонуп калышты. Уже көбү ботулизм деген эмне экенин унутуп башташты. Ошол үчүн бул нерселерди билиш керек. Анан бул оорунун эң коркунучтуу жери бул ушинтип өйдөдөн ылдый карап бүт неврологиялык жактан жаракат берет дагы, бирок больнойдун, то есть пациенттин эсин мындай бузбайт. То есть больной деген бүт нерсени сезет, сознаниясы полный болот, бирок тамак жутканда кыйналат, аягында жутпай деле калышы мүмкүн. Анан кийин эң тяжелый формасы дегенде, эң оор түрү дегенде уже дем ала албай калат. Дем ала албай калса деле, бирок сознаниясы полный болот. Только гипоксия болуп эле мээси повреждение болбосо, а так пациент бүт нерсени сезип калышы мүмкүн да. Аталган дарт көбүнчө консерваланган жана мөөнөтү өтүп кеткен бузулган тамак аштан пайда болот. Алгач адамда ачык белгилери байкала бербейт. Бул көбүнчө жанагы жазалган, консервацияланган жашылча жемиштерден жасалган салаттарда болот да. Ошолору жанагы жерден өсүп чогултуп энтебиз да. А эмеде болгондо топурактын арасында болот. Анан жакшы жуулбай калганда баягы эменин ичине кирет дагы, салаттардын ичине. Жакшы эметилбей калат дагы, салаттын эмени жапканда, банканы жапканда ичинде салаттардын эмеси өңү өзгөрүлбөйт дагы, ошонун ичинде калып калат. Ал өңү да өзгөрүлбөйт, эми салаттын өңү да өзгөрүлбөйт да, өңү дагы өзгөрүлбөйт, даамы дагы эме башкача болбойт. Анан ошону ачканда абада кислород менен эме кылат дагы, аябай ушунчалык токсин болуп чыгат да. Бул нейротоксин болуп калат. Бул аябай укмуштуу токсин да. Жана даже мондай айтып атканда 365 жолудан даже жана ковранынчы эменин жыландын уусунан 365 өйдө жогору турган токсин болуп эсептелет. Дагы бир жолу эскерте кетели. Ботулизм бул ботулис микробунун уусу менен бузулган тамак аштан уулануу болуп эсептелет. Бул ботулизм деген оору еще канча тамак жегени, ушундай бузулган токсиндери чогулуп калган консерваны канча объемда жегенинде зависит от этого тоже. Анан кийин инкубационный период деген период бар инфекционный ооруларда, вообще любой ооруларда. Бул период деген ошол токсин, бактерия киргенден кийин, анан кийин биринчи симптомдору пайда болгонго чейинки период. Ал мисалы 6 сааттан баштап ботулизмде и 7 күнгө чейин болушу мүмкүн. Андан кийин симптомдор пайда болуп баштаганда, бул если мындай узак болуп кетсе, то ичиткөк симптомдор болбой деле калышы мүмкүн. Сразу неврология жактан болуп калышы мүмкүн. Башы тегеренип, анан ошондой көзү жабыркап, оозу кургап, жута албай, анан кийин мынтип турганда түз тура албай калышы мүмкүн. Ошондой симптомдор пайда болгондо эле уже скорый чакырыш керек. Если узак өтүп кеткен болсо инкубационный период, если мисалы консерваны бир жума мурун жеген болсо, а если мисалы бүгүн жеп анан кечинде кусуп баштаган болсо, как ичиткөк симптомдор пайда болуп баштаган болсо, анда сразу өзүнүн ашказанын жууганга аракет кылыш керек, скорый чакырып коюп эле. Себеби бул бактерия канча көп турган болсо ашказанда, ошончо көп токсин чыгарат дагы и повреждение көбүрөөк болуп калышы мүмкүн нервтерде. Бул деген нервный окончанияларды паразит эткени үчүн нервный импульстар барат дагы, анан мышцаларга жетпей калат. Мышцанын эки түрү деген болот. Бул гладкий поперечно полосатый деген. Ошол эки түрүн тең поражение болгон үчүн бул ички органдардын мышцаларын жок кылат, то есть иштетпей коет. И плюс мындай внешний мышцаларын, мисалы көзү мындай жабылып калышы мүмкүн, зрачоктору чоңоюп кетиши мүмкүн. Ушундай мышцаларын дагы паразит этип коюшу мүмкүн да. Эл арасында тамак аштан ууланган учурда же алдын алууда спирт ичимдиги пайдасын берет деген пикирлер жок эмес. Бул боюнча дарыгер спирт ичимдиги именно токсиндерди жок кылат деген.
спирт ичимдиктери көбүнчө ичеткөк ооруларга кичине таасир этиши мүмкүн. Мисалы сальмонеллез, дизентерия деген ооруларды может отравление кылбай калганга жардам берет. Но ботулизмге ал пока точно доказательный то, что спирт ичкенден кийин ботулизм болбойт деген мындай информация жок. Демек, ботулизмдин алдын алууда эч кандай спирт жардам бербейт. Уулануудан алыс болууну кааласаңыз, дарыгердин кеңешин угуңуз. Бул оорунун алдын алуу үчүн биринчиден үйдөн консерва жаппаш керек. Анан кийин конокторго барганда деле, мисалы, оливье, азыр уже кыш келип атат, оливьени кыргыздар жакшы эле жейт. Оливьеде соленый огурцы болсо или башкача консервированный салаттар болсо, желательно жебеш керек. Жесе дагы сураш керек үйдүн ээсинен. Бул неме консерваларды өзүңөр кылдыңарбы же магазинден алдыңарбы деп. Себеби заводской производстводо кылган консервалар, они более безопасные, так как ал жерде обработканы автоклавта кылат. Автоклавта деген ал 2 атмосфера менен өзүнүн температурный режими менен бүт ошол ботулизм бактериясы, кластридиум ботулинум деген, ал деген погибает, то есть безопасный болуп калат. Ошондуктан магазинден алынган консервалар азыр безопасныйраак болуп калды да. Ошону билиш керек. Ал эми дарыгерлер көпчүлүгү даталуу же майрам күндөрү оливьеден жасалган салаттарды даярдашат. Уулануу ушул салат аркылуу көп болот деп айтышат. Андыктан ар бир адам тамакты туура пайдалануусу зарыл. Оливье деген салатты свежий жеген жакшы. Анан если холодильникке сактап неме кылса, то майонезди кошпой туруп сактаган туура болот. Анан алып чыккандан кийин майонез аралаштырып кийин жеген туура болот. Вообще сактабаш керек майонез кошулган салаттардычы. Ал деген ар кандай ичеткөк ооруларды, тем более жумуртка кошулган салаттар еще сальмонеллезный деген ооруларды алып келиши мүмкүн. Ботулизм же болбосо тамак аштан уулануу адам өмүрүн алуу коркунучун жаратабы деген сурообузга. Тяжелый формада түшсө, бул парез биринчи эме болот да, көз жагынан нарушение болот, зрение жагынан. Туман, сетка болуп жакшы көрүнбөй, бир нерсе, эки нерсе болуп көрүнүп, анан аябай алы кетет. Боюн, башын көтөрө албай калышат. Башын көтөрө албай, даже колу менен кармаганда, башын колу менен кармаганга туура келген убакытта болот да. Анткени ушунчалык слабость болот да, алы кетет, күчү кетип. Андан кийин ылдый түшөт тамагына. Тамагына түшкөндө адам жутууну албай калат. Жута албайт. Тамагы кургайт, көбүнчө жалбыз. Ошо тамагында бир комоктоп бир таблетка тургандай болуп, ушунчалык оор өздөрүн сезишет да. Ама жутууну албай калышат. Сууну жутайын десе кайра мурдунан чыгышы мүмкүн, какашат. Потому что парез мягкого неба. Бияктын баары языкоглоточный рефлекстер нарушение болот да. Андан кийин ылдый түшөт. Андан ылдый түшкөндө уже дыхательные мышцы деп коет, дыхательный мускулатураны тоже парез кылат да, межреберный мышцаларды парез кылат. Ошондо нехватка воздуха болуп, гипоксия болот, аба жетпегендей болуп. Ошо парез болгондо любой момент остановка дыхания бериши мүмкүн да. Ошо себептен любой момент остановка жүрөгү токтоп калышы мүмкүн, потому что парез ылдый түшө баштаганда өпкөгө дем ала албай калат. Эгерде тамак аштан ууланган белгилерди байкап калсаңыз, тез жардам чакырып, дароо төмөнкү тазалоо ыкмаларын аткаруу керек. Үй шартында эгерде ботулизм жөнүндө өзүңөр ойлоп ичеткөк симптомдору менен башталган болсо, андай ситуацияда биринчи очередте ашказан жууш керек. Ашказанды көп суу ичип туруп, анан кийин кускандан кийин скорый помощь чакырып туруп, анан тез жардам менен уже больницага кайрылыш керек. Уже больницада бизде антитоксический сывороткалар бар, противоботулинический деген. Ошону уже колдонобуз. Эми жаңы келгенде ботулизм если диагноз койсо, биринчи ашказан жууп, ашказан жууган суудан анализ алыш керек. Эмесинен, зарасынан, бүт канынан анализ алынат да, бакпасев деп коет, ботулизмде. Анализдер алынат. Андан кийин биринчи, если диагноз уже коюлса, ботулизм, эпиданамнез деп коет, ошол консервация менен связывать этсе, домашний үйдөн жасалган консервацияны колдонгонун белгилесе, диагноз коюлгандан кийин уже сыворотка жазылат. Противоботулиническая сыворотка деп коет, А, Б, Е.
ошонун биринчи дозасы жасалат. Оорунун алдын алып дарыгерге өз убагында кайрылуу жакшы натыйжасын берет, бирок качан кеч болуп калат деген суроо туулбай койбойт. Бул оору көп башка оорулар менен дифференцировка кылынат да. Көбүнчө бул жерде эпидамнезда көп роль ойнойт. Анткени баягы өзү айтып берсе, эмне себептен, эмнеден кийин ушундай симптомдор пайда болгонун айтса, ошо бул оору нервный системаны поражать эткен үчүн башка нервный система башка оорулар менен дифференцировкада кылыныш керек да. Бул жерде еще эпидамнез чоң роль ойнойт. Ошондуктан вот консервация үйдөн жасалган консервациялар жасалбаш керек. Ошол көпчүлүк элдерге кайрылат элем. Бул үйдөн жасалган консервация ошол ботулотоксин болсо, ал эч качан өлбөйт ал. Банканын ичинде да мындай өзгөрүү болбойт. Составы и даамы да өзгөрбөйт. Адам билбейт бул жерде ботулотоксин менен зараженный тамак экенин. Ошондуктан консервация деген токтотуш керек. Потому что бул ботулотоксин автоклавирование 120 градуста болгондо араң 30 мүнөттө жок болот да. Ошондуктан андан көрү жашылча жемиштерди свежий колдонуш керек да. Ошондо витаминдер да көп болот. Эч кандай зыян келтирбейт. Ботулиз микробдору бир гана консерваланган тамактарда пайда болот деген туура эмес. Себеби бул ооруну пайда кылган микробдор туздалган балык жана сүрсүгөн эттерде да кездешет. Ал эми ботулизм дарты менен дарыгерге жаз, жай, күз мезгилинде аз санда кайрылышат. Анткени чынында сиз өзүңүз айтып атасыз, бул ботулизм деп жашылча. Бул анткени жазап коюшат дагы, анан ошо жаңы жылдын алдында элдер ачышат. Анан жаңы жылдан оорулар оорулуп баштайт да. Ботула деген бул колбаса деген сөз. Илгерки мисалы үчүн биринчи эметкенде ошо колбасадан табышкан да, колбасанын ичинде эме болуп, жана колбаса жасаганда ичиндеги сыртындагы эмеси болуп, ошонун ичине сакталып калып жегенде ошон үчүн ошол негизинен колбаса ботула деген ошондой болуп токсин болуп эметилип калган, айтылып калган. Дарыгерлер консерваланган азык-түлүктөрдө эч кандай витамин жок дешет. Андыктан аларды сактоонун эң жакшы ыкмасы бул мөмө жемиштерди муздаткычка тоңдуруп коюу керектигин айтышат. Азыркы учурда биздин бүт азык-түлүк тамактарыбыз магазиндерде жайнап жатат, бүт сезондордо эле уже магазинден алып жегенге болот. Ошол үчүн азыр консерва жапкандын кажети деле жок. Кыргыздарга вообще элдергечи. Ошол үчүн консерва жаппагыла деп айтат болчумун. Себеби ботулизм деген өзүңөр түшүнгөндөй аябай оор оору. Ботулизм оорусунда бузулган тамак, бузулган консерва тамактын даамын, жытын, цветин, түсүн эч кандай өзгөртпөйт. Ошонусу менен дагы аябай коркунучтуу оору да, билинбей кирип кетиши мүмкүн. Бул деген мисалы бир салатты, бир консерваны бир үй бүлө жесе, бул как бир очаг болуп калат. То есть баары ооруп калышы мүмкүн. Жер астынан чыккан сууда ботулизм микробу аз. Ал эми суу каналдарында, топурак менен аралашкан сууда ботулизмди микробдору көпкө чейин жашайт. Андыктан мөмө жемиштерди таза сууга жууганга аракет кылуу керек. Мөмө жемиштерди таза сууга жууш керек. Консервация болгон тамак аштарды жебегенге аракет кылыш керек. Мен элдерге айтып кетет элем, ушу көп ушундай салаттар жасабай эле койсо экен деп ойлоп айтам да, жасабай эле койгула деп айтам. Анткени азыркы убакта өзүңүздөр билесиздер, мисалы үчүн магазиндерде, ошондой маркеттерде, супермаркеттерде баардык эле жашылча жемиштер бар. Кышында деле алса болот, круглогодичный эле болуп калбады. Ошондон эле мындай если тамакка кошуп, андыкинтип эметейин десеңер, ошол свежийинан алып эле, жаңысынан алып эле мындай тамакка кошсоңуздар деп эле айтып кетмекчимин. Демек, дагы бир жолу дарыгердин айткан маалыматына көңүл буруңуз. Ботулизм бул консерваланган тамак аштан уулануу. Уулануу көбүнчө үйдөн жасалган консервация деп көбүнчө бадыраңдан, практикада көп кездешип атат. Бадыраңдан, баклажан, салаттардан көбүнчө ушул үйдөн жасалган консервация. Но случай бывает, бизде жанагы копченый рыба деп коет, балыкты, ошолордон да редко кездешет. Консервация грибы тоже домашний, үйдөн жасалган болсо.
Анан көбүнчө ошолдон пищевой ошолордон. Андан башка еще раневой болот. Бутунан или травма алып, кожанан травма алса ошо жерге если топурак ошо тийип эмитсе ошондо да почвадан топурактан да ошо ботулотоксин кириши мүмкүн да. Раневой тоже ботулизм болушу мүмкүн. Ботулизмдин артында адамдын үнү каргылданып өзгөрүп калат. Көздүн көрүүсү начарлап, түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп, дем алуу кыйындап, бейтап эстен таануусу мүмкүн. Тез жардамды чакырышыбыз керек. Себеби деген ал 1 сааттын ичинде адам катыш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде ботулизмдин основной негизги дарыланышы бул деген ботулизмдин немеси бар. Сывороткасын вводить этиш керек да. Адамга сайыш керек. Ал только стационарларда болот, больницаларда. Ошон үчүн биздин эң негизги себебибиз муну ички жуусу менен ашказанды жакшылап жууп туруп, тез жардамды тезинен чакырып туруп, больницага алып барып жаткырышыбыз керек. Биздин республиканын, биздин инфекционный больницада жугуштурула ботулизмге караганда баардыгы бар да, бүт баарын противоботулинский сыворотка вводить этебиз. Биринчи очередь баягы больнойду обязательно промывать этип алабыз, баягы ашказанын жууп болушунча, если глотать эте албаса, эч кандай эме болбосо, анда клизма кылып, тазарып, ичек карындарын тазалатып болушунча, если ошол состояниеси позволяет. Андан кийин уже введем обязательно противоботулинский сыворотка. Тяжелую формасында, мисалы үчүн 3 терапевтический доза деп коебуз, и средний тяжелый 2 терапевтический доза. Бул опять же вот нейтрализует токсины. Токсинди баягы организмдеги кандын составындагы организмдеги нейтрализовать этет эмелерди. Ошон үчүн противоботулинский сыворотканы вводить этебиз. Антибиотиктерди беребиз, инфузионный терапия, потому что өзлөрү айтып атпайбы, аябай тяжелый формасында тамак сууда иче албай калышат. Ошон үчүн биз тамактанып питательный, парентеральный питание деп коебуз, ошолорду берип чыгарабыз. Бейтап ооруканадан дарыланып чыккандан кийин мүнөздөп тамак ичүүсү зарыл. Дароо, майлуу, ачуу тамактарды ичүү туура эмес. Алсыз организм мурунку калыбына келгенге чейин мүнөздүү тамактанууга аракет кылуу керек. Ботулизм бул негизи аябай коркунучтуу нерсе. Көбүнчөсүн жана баклажандан жаскан нерселерден мындай өтө калып калыш аябай аз учурларда болот да, көбүнчөсүн адамдар катыш болуп калат. Ама кээ бир нерселерде токсини сыворотканы убагында жасалып, убагында кайрылып, больной пациент убагында кайрылып, убагында сывороткасы больницада жасалып калса, аминесен чыгып калса, конечно, любой адамга куурулган, ачуу, жарин, острый нерселер жакпайт. Любой оорубаган адамга деле. Оорубаган адамга деле любой адамга мен кеңеш берет элем. Любой тамактын бир 30-40-50-70%ке чейин овощу, фрукты болуш керек. Свежий сокторду көбүрөөк ич керек. Эт тамактарын да жеш керек. Койдун мындай майлуу, салуу тамактар болбойт. Любой тамакты убагында ич керек. Эртең мененки, түшкү, кечинде дегендей кылып. Анан кайнаткан, тушитетилген тамактар мен рекомендую. Дени сак улут, бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.